Шайлообек Дүйшеев көз. Баш кошуп, түтүн булатып, эки бакыр бир тукур болуп жашай баштагандарына 3 жылдын кары жаган бир кечте үйүндөгү Алданиедей ак нике аялын таштап баса берди ал. Анда санда бир келген жашылыктай жарк этти да, ошол бойдон кабаротсуз жок болду. Келин сүйгөн жарын үнсүз күттү. Күнүн түнгө, түнүн күнгө алмашып күттү. Аккан жаштын дайрасында ала салып, же агып өлө албай, же чөгүп өлө албай, карагаттай кайлектерин кайра кароол кылып, кайыңдын өң келбети кажыганча, кайгы муңу караганча күттү. Ойгоноору менен келиндин кош кареги телмирген терезеден кулап түшүп, үйдөн 3 чакырым алыстагы жонго арты салынган жолду көздөй жарыша чуркаар эле. Ал бечаралардын жол тиктеп жүрүп, качан, кайсы маалда келип үйгө түнөгөнүн эч ким деле элес албай калчу. Ошентип жүрүп, курган келиндин көздөрү эле калды. Келинди көрдүк, келиндин көздөрүн көрдүк, жолдо отурат, деп айтып келишчү ар бир өткөндөр. Күндөрдүн бир күнүндө күтүүдөн чарчаган ошол келин дүйнө салды. Жайына коёр күн жакындаганда маркумдун жакындарынын чындап тынчы кете баштады. Өзгөчө эртең жерге берилет деген күнү ата энесинин чыйпыйы чыгып кетти. Илгери мал доктор болуп жүргөн Маматты чакыртышты эле. Ал качаанкы талгактын дарты бул. Талкан ыстып баскыла, деп кеңеш берди. Талканды ыстып басышты, буга да болгон жок. Жылтыр кемпир келди. Келери менен жылаңач качкачты отко бөлөй салып, качкач кызыл эт болгон табында чөгүндүн бөлүгүнө окшогон эки ууртун сууга толтуруп алып, эки көздүн как маңдайында күйүп турган темирди бырылдатып, олбу-солбуй түкүрүп чыгып, чай кайнам чүңкөлү жатсын, чай кайнамдан соң өзүнө келет деп, ада кетти, ага да болгон жок. Жамандык жатчу беле. Акыры өлгөн келиндин көздөрү жумулбай атыптыр деп, денеден жан кеткен менен эки калегин кадимки тирүү кезиндегидей бакырайып тиктеп турат дейт. Өлгөн адамдын көзү ушинтип ачылып калганын уккан, көргөн ким бар дейсиң? О Кудай тобо, мындай тири шундукту пендеңе бере көрбө, деген өңдүү күбүң шыбың сөздөр боз үйдөн чыгып, өлүк зыйнатына чогулгандардын кулагына да жетти. Жан болот селт этти. Угаар менен өлүк ээсине шашылды. Каап, мурдараак эле укпай, мурдараак укканда эмне? Деп кейди. Күйөө кайда азыр? Таба алабызбы? Деди ал. Келиндин жакын туугандары топтошкон үйдө. Шаарга кеткенине эле 10 жылдай болду. Кайдан тапмак элек? Аны издегенден көрө самандан ийне издеген оңой эмеспи? Таппайбыз, дешти так кесе. Табыш керек, кандай болсо да табыш керек. Аны таап келип, келинди тиктемейин каректери жумулбайт, дегенде угуп тургандардын эстери ой түштү. Кара чач ал күнү, анын аркы күнү да жайына коюлбады. Чабарман кеткендер шаарды коён жатагына чейин тинтип жүрүп, 3-чү күн дегенде араң бир кезде ак никелүү жарын таштап баса берген күйөөсүн таап келип, боз үйгө киришти. Өлгөнүнө 7 күн болгон кара чачтын аруу денесин кара жерге бергенге ыра көрбөй, сүйгөн жарын, байкуш жарын, бактысыз жарын, канча бир жылдар күткөндөн тажабай ачык жаткан көздөр тигил кирипкелери менен жайына түштү, жыргай түштү. Күн нурундай салалаган кирпиктердин арасынан канбай тиктеп, талбай тиктеп, балбылдаган каректер. Алтыным, асылым, жалгызым, жаркыным, сени канча күттүм, денем көргө киргенче күттүм, эми ыраазымын, дегенсип бир айланып алып, анан чарасына акырын батып кетти.